Ысык Көл облусунун Тоң районунда төрөтканасында кош бойлуу келин каза болду. Маалыматты саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Анда 45 жаштагы аялдын 7-чи төрөтү болгон. Аял төрөтканага толугу тартып келген, бирок абалы начарлап кеткен. Көрүлгөн чараларга карабай аял төрөгөнгө чейин эле каза болуп, ичиндеги баласы чарчап калган. Учурда бул окуя боюнча облустук деңгээлде териштирүү иштери башталды жана экспертизалар дайындалган. Президенттин иш башкаруучусу Канибек Туманбаев МИГтин жетекчилигине бир катар тапшырмаларды берди. Бул тууралуу мекемеден билдиришти. Маалыматка ылайык анда коррупцияны алдын алуу, кадрлардын квалификациясын жакшыртуу милдети коюлган. Бул тапшырмалар компаниянын ишин жакшыртып, социалдык долбоорлордун натыйжалуулугун жогорулатууга багытталгандыгы айтылды. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен аймактарда ипотекалык үйлөрдү куруу иштери башталат. Атап айтканда Таласта, Карабалта, Токмок, Сокулук, Айдаркен, Кемин, Кант шаарында жана Ысык Ата районунда жаңы үйлөр курулат. Бул иш-чаралар аймактардагы жарандарды турак жай менен камсыздоону жакшыртууга жардам берет деп айтылат маалыматта. Эске салсак, мамлекеттик ипотекалык компания быйыл республика боюнча 5000 батир берүүнү пландоодо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин ишмердүүлүгүндө туруктуу коррупциялык схемалар жоюлбай жаткандыгын маалымдады. Атайын кызматтын 22 январдагы тараткан маалыматына караганда, буга чейин 7 кылмыш иши козголуп, анын натыйжасында 5 кызмат адамы кармалган. Коррупцияга аралашкандыгы үчүн 4, уюшкан кылмыштуулукка байланышы болгондугу үчүн 1 кызматкер иштен алынган. Укук коргоо органдары менен биргеликте коррупцияга каршы күрөшүү жүргүзгөн тынымсыз күрөшүүгө карабастан 2020-жылдын октябрынан 2024-жылдын декабрына чейинки статистикалык маалыматка ылайык министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин ишмердүүлүгүндө мурда калыптанып калган туруктуу коррупциялык схемалар жоюлбагандыгы байкалууда деп жазылат маалыматта. Бүгүн 22 январда Сосновка жана Арал постунда саат 6:30-дан тарта оор жүк ташуучу унаанын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилди. Мындай чечим Бишкек Ошуна жолунда жол тайгак жана бороон болгондугуна байланыштуу кырсыктарды алдын алуу, жарандардын кырсыкка кабылуусуна жол бербөө жана жол тыгындарын болтурбоо максатында кабыл алынгандыгы белгиленди. Маалымат боюнча 22-23 январда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаай тургандыгы маалымдалган. Маалыматка караганда абанын температурасы төмөндөйт. 23-24, 25 январда абанын температурасы кескин төмөндөп, түнкүсүн -15, -20 градустан, тоолуу аймактарда -30-дан -35 градуска чейин суук болот.